Мен мугалим, ушул доордун баскычы, STEM сабак, долбоор изилдөөнүн ачкычы, жаңычылдык принципте өнүккөн, билим берчү, негиздөөчү максатым. Тарбиялап бул кылымдын балдарын, келечекке багыт берем карасын. Мугалим бул трендте эмес миссия, мугалим бул жүрөктөгү амбиция. Саламатсыздарбы? Мен Давид Ахунова Бибигүл Абдукалиловна. Үзгөн районуна караштуу номер 6 Тагай Асыранов атындагы инновациялык жалпы билим берүү мектебинде башталгыч класс мугалими жана социалдык педагог болуп 17 жылдан бери эмгектенем. Башталгыч мектепте дифференциалдык жана интеграциялык окутуу модулунда пикеттер, күн сайын жазуу, рафт, можомолдоо, куржун, ребус окурмандык пикирлердин тизмесинде жана башка стратегиялары окуучунун билимин андан ары жакшыртууга шарт түздү. Учурдун талабына ылайык жаңы технологиялар менен иштөө багытында Kahoot, Canva, WebSpinner, жасалма интеллект, Messicool, интерактивдүү оюндарды жана платформаларды колдоно алдым. Ошондой эле STEM методикасы менен жаңы багыт, жаңы түшүнүк боюнча кесиптик чеберчилигимди жогорулатып, окуучулар менен биргеликте мастер-класстерде өтүп келебиз. Окуучунун өсүп өнүгүүсүнө, татыктуу кесиптин ээси болуусуна албетте мугалимдин сабаттуулугу, компетенттүүлүгү жана инсандык сапаттары чоң таасир берет. 21-кылым жаңы технологиялар кыймылы. Атаандашкан технологиянын өнүгүү доорунда билим берүү тармагында көптөгөн жаңылыктар толтура. Билим берүү майданында эмгектенип жатып, өзүмдүн куржунумду толтура алдым. Башталгыч класста окуучулардын окуу көндүмдөрүн, сөз байлыгын, күн сайын жазуу чеберчиликтерин өнүктүрүү максатында USAID эл аралык уюмунун алкагында башталгыч класстар үчүн келгиле окуйбуз, окуу керемет долбоорлорунда окуп, өз сабагымды андан үйрөнгөн усул стратегияларды колдоно алдым. 17 жылдык мугалимдик кесибим боюнча көптөгөн кароо сынактарга катышып, өзүмдүн педагогикалык тажрыйбамды жайынталдым. Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий, адип ахлактык өнүгүүсү жана улуттук нарк жөнүндө жарлыгын жүзөгө ашыруу максатында көптөгөн иш-чараларды уюштура алдым. Социалдык педагог катары мен үчүн эң маанилүүсү баланын коопсуздугу жана укугу. Мектепте жагымдуу психологиялык климат түзүү, сабаттуулугуна зордук зомлуктун алдын алуу, укуктуу сабаттуулук боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менин ишимдин ажырагыс бөлүгү. Ата-эне менен тыгыз кызматташууга өзгөчө көңүл бурам. Себеби бүгүнкү коом мугалимден билим берүүнү гана эмес, тарбиялык лидерликти да талап кылат. Ошондой эле Өзгөн Нуру гезитинин 2026 жылдын 3-мартындагы номер 7-8 7802 санына менин социалдык педагог жөнүндөгү иш тажрыйбамды жайылтуу максатында жарыяланды. Бүгүнкү окуучулар Станарит боорунун балдары, аларга багыт көрсөтүү биздин милдет. Менин максатым билимдүү гана эмес, өз оюн эркин айткан, баалуулуктарды сыйлаган, мекенчил жана жоопкерчиликтүү инсан тарбиялоо. Сөзүмдүн аягында айтарым, мугалим болуу бул чоң сыймык. Эгер мен бир баланын жүрөгүнө жарык бере алсам, демек менин эмгегимдин акталганынын белгиси.